Саламатсыңарбы? Мырзабек Жумаев атындагы Жалпы билим берүү мектебинин 8-Б классынын окуучулары. Силер менен мен Бермет Орозоновна. Баарыңарга бекемден соолук жана жагымдуу маанай каалоо менен бирге кыргыз тили сабагын баштайбыз. Бүгүн биз силер менен текст менен иштейбиз. Келгиле анда дептерлериңерди ачкыла. Сабактын максаты түзүлгөн сүйлөмдөргө маани беребиз. Өзүбүздө жакшы сүйлөмдөрдү түзөбүз. Тарбиялык маанисин карап, жакшы жагын үйрөнөбүз. Биздин бүгүнкү текстибиздин темасы жалкоолук. Анда эмесе баарыбыз көңүлүбүздү бул маалыматка бурабыз. Жалкоолук бул кандай адат? Жалкоо адам бул кандай адам? Албетте бул сөздөр силерге тааныш. Жалкоолуктун биздин жашообузга тийгизген терс таасирлери өтө көп. Жалкоолук дайыма эле адам баласынын жаман адаты катары эсептелип келген. Жалкоо киши эч качан баштаган иштеринин аягына чыкпайт. Жалкоо адам эч убакта койгон максатына жетпейт. Жалкоо адам өзүнүн талап кылган нерселерди эч качан бүтүрө албайт. Көрдүңөрбү балдар, жалкоолуктун бизге тийгизген жаман жактары өтө көп экен. Андыктан балдар, эмгекчил, мээнеткеч болууга умтулушубуз керек. Балдар, жалкоолуктун жаман жактары тууралуу айтылган таасирдүү сөздөргө көңүлүңөрдү бурабыз. Жалкоолук бул максатка жетүүнү билбеген жана эркинин жоктугунан кабар берген оору. Жалкоолук бул адам баласынын биринчи душманы. Жалкоолук бул адамдын эмгекке, аракетке болгон каалоосунун аздыгы. Жалкоолук бул адамга туура тандоо кылууга тоскоол болот. Жалкоолук бул илгертеден бери эң зыянкеч адат катары саналган. Балдар, жалкоо адам мынтип айтат экен: эгер менде көп акча болсо, жакшы план ойлоп табат элем деп. Ал эми ийгиликтүү ишкер адам айтат экен: менде жакшы план болсо, көп акча болот эле деп. Келгиле балдар, бул мисалдарга көңүл буруп, дептерибизге өзүбүз туура дегенин көчүрүп жазабыз. Биринчи, акча болсо анан план ойлоп табуу керекпи? Же план аркасында акча табуу керекпи? Балдар, анда кийинки текстти жакшы угуп, тест аркылуу тыянак чыгарабыз. Бул жакта 4 сүрөткө текст түзүлгөн. 4-төнү жакшылап угуп, андан соң тестти тегеректейбиз, Тексттин башкы каарманы Айбек. Айбек баштагысы келбеген иш-аракетти ата-энеси андан талап кылууда. Айбекти бул ишти кыла албай жатканынын түрдүү себептери болушу мүмкүн. Балким Айбектин колунан бул иштин тыянагы чыкпайт же анын колунан келбеген нерсе. Бул сүрөттө Айбектин кыла албай жаткан ишинин себебин аныктап чыгуу маанилүү. Эмне үчүн ал ар бир ишти кийинкиге калтыра берет? Бул сүрөттө Айбектин эркине каршы ар бир ишке анын жалкоолук компасы дароо жанданып, мен ал жакты каалабайм деген сыяктуу белги берет.
анын логикасы мындай иш-аракетке барышына түшүнө албайт. Бул сүрөттө Айбек өз чөйрөсүндө тажатуучу жана айла кетирүүчү нерселер бар экенин түшүнөт. Жашоосун маанисиз нерселерге короткон керексиз аракеттерди билет, бирок жалкоолук, каалабастык реакциясы эмнеге иштеп жатканын түшүнө албайт. Анда эмесе сүрөттөрү боюнча тесттен суроолорду окуп, дептерибизге жоопторун жазабыз. Тест боюнча дептерлерибизге белгилеп, мага тартып кетирип коюуну унутпайбыз. Балдар, жалкоолук жөнүндө макал лакаптарга көңүл бурабыз. Жалкоого жанашып алсаң, шылтоонун астында каласың. Жалкоолук адамды карытат, эмгек адамды байытат. Жалкоого кеч кирбейт, жаманга эс кирбейт. Жалкоого жанындагы суу алыс. Жалкоонун шылтоосу көп. Жалкоо өзүнө өзү душман, өзүнө өзү жоо. Келгиле, анда эмесе жалкоо деген сөздүн синонимин жана антонимин таап көрөлүкчү. Жазсаңар, анда текшерип көрөлүк. Азаматсыңар балдар. Ушуну менен сабагыбыз аягына чыгып калды. Үйгө тапшырма жалкоонун иши аз, себеби көп деген темада текст түзгүлө.